Жанар Кубанычбековичке, Рыскелди Шыныбекович сиздерге. Биринчи суроом ошо Кыргызстанда эң эле аз айлык алган айлык несі мугалимдер экенбиз. Качан көбөйөт? Бабанов 20 миңге жеткизсем десе, биздин азыркы президентибиз Жээнбеков мен 25 миң кылам деди эле. Ушу шайлоо башталган эле мугалимдер керек болуп калат. Шайлоо болгон эле мугалимдерди издешет. Анан баланын укугу, ата-эненин укугу деп эле мугалимдердин укугу чектелип төөлөнүүдө. Мугалимдердин укугун ким коргойт? Биздин укугубузду. Экинчи суроом болсо, кээ бир мектептердин жетекчилери боюнча нааразычылыктар көп. Кээ бир жетекчилер мектепти 20 жыл, 30 жылдан бери башкарып эле бутуна турган жетекчилер бар. Негизи мыйзам боюнча жетекчи канча жыл башкара алат? Сиз биринчи турасыз ушул биринчи списоктун башында. Анан жаш курагын чектөө боюнча, мисалы 65 жашка чейин деп сунуш киргизсеңиздер болобу? Жогорку Кеңештин депутаттары 65 жашка чейин сунуш киргизсеңиздер мыйзамга. Анткени азыр деген технология өнүгүп жаткан мезгилде жетекчилик кызматка жаш кадрларды дагы тартса жакшы болмок деген ойдомун да. Азыркы ушу технология өнүгүп жаткан мезгилде эмне үчүн жаш кадрлар келбейт жетекчиликке? Же эмне атасынан калган сөзү менчиктеп алышабы булар? Ал жөнүндө кеп жок. Ал жөнүндө. Бизде эле орус мектеп, бизде эле здание, бизде эле материал-техникалык база турат. Эмне үчүн жакшы окутпайт? Эмне үчүн ата-эне качат? Муну мен үстүмөн арыз жазып, барып жийин арыз жазганда айтпайын дедим эле, эми өзүбүз айтууга туура келип атат айнан. Иштешпейт. Балдардын баары начар, безграмотный. Ата-эне деген жаш окуткан жерге качат да. Айтпады эле 5 жылдык чек мектеп директорлору боюнча депчи. Ушул чырды жогорку кеңеште мен көтөргөм. Анткени жогорку кеңеште маселе болгондо Бишкек шаарындагы мектептердин директорлорунун эң эле алды 35 жыл директор болуптур да, арты 15 жыл директор болсо. Анан ошондо айтып бер бул эмне деген? Жогорку кеңештин депутаттары мөөнөтү 5 жыл. Президенттик 6 жыл. А мектеп директорлору эмне өмүр бою отура бериш керекпи? Анда жаштар эч ким окуйт да, приалга башка мугалим болгусу келбейт да директор. Эки мектептин директору 50 жыл директор болсо 25 жылдан болгондо 50 жылда күткөн киши пенсияга да чыгып калат да. Өмүр бою директор болгондон үмүттөн айрылат да. Ошондуктан ушул мыйзамды киргизгенде өтпөй калган мына Жанар айтпадыбы? Бирок биз буну 6 айдан кийин кайта кайрылып келебиз. Бул баары деле бул мектеп директорунун чек болуш керек. Анан жашы боюнча чекти анткени жогорку окуу жайларында да экөө бирде эки да буну комплекста карайсыз деп койгон. Бизде 3 мектеп бар, 3 чоң мектеп бар. Ушу бир эле мектепке эле окуучуларды тыгылып атат. 40-45тен окуучу окуйт ушул мектепке, Карыбек Акматалы орто мектебинде. Бул маселе качан чечилет? Мына биздин мектепте мен өзүм Керимбаев атындагы орто мектепте англис ичи мугалиммин. Биздин мектепте сыйымдуулугу 500 окуучу, бирок 200-дин тегерегинде эле окуучу окуйт. Биздики да орус мектеп. Мына ушул мектептен 15-20 мугалимди мына азыркы директору, азыркы сүйлөп аткан агай өзү бизге жиберген. Мына жакшынакай эле мугалимдер иштейбиз. Жаш кадрлар көп. Анан эмне үчүн эле андан башка дагы Каске Мамбеталиев атындагы мектеп бар. Ушундан нары кичине басканда эле. Ал мектеп 3 этаж, 3-чү этажы пустой, бош турат. Айласы кеткенде бер жагын садик кылып койгон. Биздики дагы окуучулар аз болгондугуна байланыштуу мына мектептер боюнча маселе, садиктер боюнча маселе чечилбей атпайбы? Наркы башын садик кылып койгонбуз, өзүбүз уруксат берип. Анан ушул мектепке эле мына бюджет тартыш болуп атса, кайра корпус салуунун эмне кажети бар? Мектеп жөнүндө айттыңыздар да, кошумча корпус жөнүндө депчи. Кошумча корпус азыр бардык эле жерлерде болуп атат. Жаңы мектеп эмес, кошумча корпус салып берип койсо, бирок окуучулардын саны чындап эле көп болуп атса, мында 7 класста атасыңар, 3 сменда атасыңар. Анан бирок тиги жеке айтты, башка жакта мектеп бош турат депчи. Эми ага айтып атат, тияктагы балдар начар депчи. Эми балдар начар болбойт, ушу мугалимдер начар го дейм. Директорлор өзүңөр начарсыңар го дейм. Мен буну бир жакта бош турат, экинчи жагында батпайт. Эми ушуну райондун ичинде эле акимдер өзүңөр эле чечип коет. Эми ушул жогорку кеңеште
көтөрсөк аякта жалаң силердин бай балдар гана отурат. Ошолордун намысына катты тийип калат. Анан тиги эжеке айтпадыңызбы тиги Бабанов мынча айлык берем деди эле, азыркы президентибиз мынча берет деле депчи. Мен деле уккам ошону. Мен ошонун өзүнө суроо бербейм, эмне үчүн алдадың мугалимдерди. Ат башында бир эжеке айтты. Айтылган сөз атылган ок эле, эмне болуп кетти, айлыгыбызды качан көтөрөсүңөр деп сурап атат. Көтөрүлөбү, көтөрүлбөйбү деп